Баткен облусунда ковид илдетине каршы калктын 70% эмделиш керек болсо, бүгүнкү күндө вакцинанын биринчи дозасын 52% эл алды. Ал эми вакцинанын экинчи дозасын 43% алып эмделди. Учурда аймакта эмдөөнүн 3-чү өлчөмү башталган. Азыр 30 январ жана биринчи медицина кызматкерлери биринчи маанилүү бардыгын алгыла деп областын аймагында иш жүргүзүп атабыз. Бирок ошонун алкагындагы элдерге деле бардыгы 3-чү дозаны алгандар бар. Бирок түшүнгөн адамдар, туура кабыл алган жарандар бизден келип эле 3-чү дозаны, бустерный дозаны алып атышат. Бирок негизги биз жанагы ошол биринчи, экинчи доза Sinopharm вакцинасын жүргүзгөндө деле көпчүлүк учурда жанагы баш тарткан жарандар 3-чү дозадан эле баш тартып, же болбосо биринчи дозаны алган жарандар экинчи дозасын албай ушундай бир түйшүккө салат да. Баткен облусунда учурда жарандарга ковидке каршы 7 түрдүү вакциналар берилүүдө. Негизинен жарандардын басымдуу бөлүгү Американын жана Орусиянын вакциналарын алышууда. Основной көбүнчө эл келип суроолор боюнча Pfizer деген американский вакцинаны көп алып ататтар. Анан бизде 1700 буйрук менен медработниктар, мед кызматкерлер 3-чү дозаны алыш керек. Бул Спутник Лайт деген Россия өлкөсүнөн чыгарылган вакцина. 3-чү дозаны ошол бизде мед кызматкерлер обязательном порядке деген сөзсүз түрдө алыш керек. 3-чү дозаны вообще любой жарандар рухсат берилген. 4 ай өткөндөн кийин, 2-чи доза алгандан соң 4 ай өткөндөн кийин 3-чү дозаны биздин укугубуз бар жасаганы. Эгерде жарандар өз калоосу менен келип, мына ушул 4 тур же баягы Спутник Лайт деген вакцинаны тандаса, биз ошол немеге рухсат беришибиз мүмкүн. Баткен облусунда акыркы суткада 20дан ашуун адам ковид илдетин жугузуп алган. Ал эми ооруканада 50дөй бейтап дарыланууда. Дарыгерлердин айтымында ооруну жугузуп алып, абалы оорлошуп кеткендердин басымдуусу эмдөө албаган жарандар болууда.